Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү статус көрсөтүүбүздүн кезектеги конугу мүмкүн көпчүлүк тааныш эместир, бирок кино өнөрүндө жүргөндөр үчүн маданий чөйрөдө аты белгилүү сценарист, продюсер, биз билген президент жана бомж деген абдан эл арасында белгилүү болгон кинонун автору Өмүрзак Төлөбеков агайыбызды чакырабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз байке? Жакшы, Кудайга шүгүр. Күн ысык. Күндөн өтүп элдин маанайы ысык. Бир жагынан Олимпиада, бир жагынан сиз тартып аткан Манастын улуу Семетей көркөм тасмасы. Бул кино жөнүндө аябай көп ойлор айтылып атат. Жакшы ойлор да бар, жаман ойлор да бар, анын баарын угуп атат болсоңуз керек. Ушул фильмдин автору катары сиздин өзүңүздөн бул проект кандайча башталып калды? Чындыгында эле президенттин аты аталып жүрөт ал жерде, тиги Садыр Жапаров өзү колдоп бер деп, чындыгында ал киши колдоп атабы? Кээ бир адамдар үчүн 1,5 миллион доллар көп деле акча эместир, бирок бул чоң акча. Ал акчаны кайдан таптыңыз, кантип ынандырдыңыз кино тарталык деп, ушулар жөнүндө өзүңүз өзүңүздөн угалы деп чакырдык. Ошо биз Кудай буйруса бир 2 ай болду киришкенибизге. Башка мен мурда 6 көркөм фильм тарттым эле. Азыркы заман бул оңой экен. Биз азыр биринчи даярдандык, биринчи кастинг өткөрдүк. Июндун 20-ларынан баштап. Андан кийин кийим буюмдарын даярдап аттык. Азыр тартып атабыз. Кудай буйруса мына бүгүнгө жарымызын тартып калдык да. 1 сааттык материал бар. Эми соцсеттин жакшы ягы дагы бар экен. Туура эмес жагы мындай болуп атпайбы? Отуруп алып ар ким оюн жаза берет экен, ар кандай көз караштагы кишилер. Бүгүн эле бир кокустан, бүгүн баягы съемка жок, бүгүн съемка жок болгону эртеңки эпизодко даярдык болуп атат да. Анан жолугуп калсам, мага соцсеттен тескери жазганын билем. Көптөрдү окубайм деле. Мен мындай бир нерсени колдоном да. 30-сунда орок оролбаган 40-ында кыраша албайт дейт. Адам өзү бир иш кылса, мага соцсеттен жазгандарга, мисалы үчүн белгилүү төзү көрүнгөн адамдар болсо, жооп берип коем. Башкаларга жооп деле берген жокмун. Эми туура ар кимдин өзүнүн пикири бар. Бирок өз иш кылбай туруп эле өйдүлдү сүйлөй бергенде, мен анын баарына жооп бергенде убактым да жок, мүмкүнчүлүк да жок. Жакшы пикирлер, колдогон пикирлер болуп атат. Бир жерде сын пикирлер мындай болуп атат, экиге бөлүнөт. Биринчиси, ооба абдан жоопкерчиликтүү иш, биз да түшүнөбүз. Продюсер мен баш болуп, режиссерлорубуз, операторлор, актерлор, чыгармачыл топ бардыгы түшүнүп турат. Бул өтө чоң окуя, өтө чоң тарыхый фильм. Ошон үчүн бүт жоопкерчилик менен аракет кылып атабыз. Анан башында биз ойдо түштөй эле баягы фильм жүрүп атат деп анча-мынча сүрөттөрдү жарыялап койдук элек. Мисалы жазып атты, бир 10 атчан бар экен, анан костюм мындай экен деп. 10 атчан эмес, жерде көп эле атчандар, анын баары баткан жок. Экинчиден анимация бар, графика бар, дагы көбөйтүлөт. Кийимдер боюнча болсо, бизде атайын адистер бар. Художник-постановщик, костюмерлер, алар ошол мезгилдигин аракет кылып атышат, аракет кылып атабыз. Демек, толук кандуу иш жүрүп аткан турбайбы? Кудай буйруса, толук кандуу иш жүрүп, ашуудан ашып калдык деп эсептейм. Адегенде айтып атпайм, 1 ай бою биз предсъемочный период, кийим, буюм даярдадык, актерлор даярдадык, алар даярданды. Азыр уже жарымдан өтүп калдык, уже кыйынчылыктын көп өтүп калды деп ойлойм да. Азыр биз даже мына эртең бүрсүгүндөн Айчүрөк менен Каныкей менен Чирдин Семетейди алып алып, Бухарга барган эпизодун даярдап атабыз. Андан ары Коңурбайга өтөбүз. Буйруса бир топ иштер уже кыйынчылыктан өтүп калдык. Ал эми элдин пикири менен сурап калышат ушу. Мындай ар кандай пикир болуп атат. Капа болгон жоксуңбу? Даже бирөөлөр инфаркт болгон жоксуңбу деп мен аларга көңүл да бурган жокмун. Анан жана сурооңордун башталышына мен дагы бир төзү көрүнгөндөр деп атпаймынбы? Темир Бирназаров кинорежиссер жазыптыр. Эми сөзмө-сөз эсимде жок, ушу атактан как үчүн жазгандай кылып да. Эми мындай улуу иште атактак акчаны ойлой албайт адам. Акчаны ойлосо мен 60ка келдим, көп кызматта жүрдүм, бизнести билем, башка жол менен акча кылмакмын. Бу жерде мен оюмча Манас Семетей Сейтек бул кыргыздын улуу чыгармасы,
улуу бабаларыбыздын бизге мураска калтырган чыгармасы. Анан бир дагы бир сын айтып атышат, Манас менен Семетейди кино кылып тартпаш керек эле деп. Эгерде ошол кезде Манас атабыздын, Семетей атабыздын эрдигин элибиз таңазалап атат, таланттуу эле экен. Эгер ошол кезде кино болгондо киного тартышмак. Ошол манасчылар айтып отурган убактабы? Ооба, ошол убакта кино болсо, анткени таңазалап атпайбы. Биз ошону улантып атабыз. Мына Ашым Жакыпбеков кара сөзгө айланды, 80-жылдарда жазганы бар баш сөзүндө. Мен жазып бүттүм, эми ишенем келечекте биздин кийинки муун муну киного айлантат деп ишенем деген. Ошондо мен ойлоп койгом, Кудай буйрса киного айланыш керек деп. Муну киного тартыш керек. Аны иш эрөөн-төрөөнү жок. Аны жанагы өтө эле ыйык кылып, эми Манас бул Кудай эмес, Манас адам, Кудай жараткан пенде. Ал кишинин эрдигин кыргыз элге да, кыргыз үчүн эң улуу мамлекетти курган, кыргызды кыргыз кылып калыптандырган, чогулткан, мамлекеттүүлүктү жасаган улуу киши эрдигин Семетей тем более. Мен айтып атам да анча-мынчаларга, Манас эмес Семетейди баласын тартып атам. Көп ызычы өтүшпөй турсаңар, буйруза мына бир 15-20 күндө съемочный күндө буйруза бүтөбүз тартып, анан монтаж, озвучка, үн жазуу, башка тилдерге которуу, анимацияны жүргүзөбүз. Кудай буйрса октябрдын ортолорунда алып барып чыгарабыз деп турабыз. Көргүлө, анан айткыла. Даже 6 жыл мындай доомат берип атат. Калмактардын кызыкчылыгында кино экен. Сариев Абдумамбет деген жазыптыр. 305 дейбиз статья менен кинонун авторун камаш керек. Бул Кытайдын кызыкчылыгына иштеп атат дейт. Эми ал Сариев күн чыкпайт элем. Сариев көп жыл Жаштар союзуна катчы болуп жүргөн. Чолпонбек Абыкеев бүгүнкү мамлекеттик катчы экөө бир иштеген көп жыл. Эми түшүнүп турмун. Мен ошо Чолпонбек Абыкеевдин өзүнүн профилинен көрдүм да ошол камаш керек дегенде. Мен калмак дегендей сценарийди калмак деген жок. Кино али чыга элек. Эртеле доолбаска акчы батыр да. Эмне десе, кыргызды салык төлөттү дейт. Эми салык кыргыз тарыхта канча кылым салык төлөгөн, канча кылым төлөткөн, ар кандай кесип болгон. Экинчиден мен ушундай сөздөр болорун билип туруп, 80-90% окуяны Жалил Садыков, кыргыз эл акыны, өтө таланттуу акын, ошол кишинин драмасынын негизинде мен кино сценарий кылып чыктым. Манастын улуу Семетей деген, Манастын улуу Семетей театр. 39 жылдан бери коюлуп жүрөт. Ал бүт кыргыз көрдү, чет өлкөлөргө да көрүлгөн. Адан кыргыз дүйнөгө шерменде болуп калган жок. Кыргыз илгери бир качандыр бир кылымда салык төлөп койгон турбайбы деп кыргыздын шермендеси чыгып калган жок. Ушу мен фильмди бастардын астында Эгемберди Бөкбөлү экөөбүз барып, эртиш барып, Жалил экенин үйүнө барып, эжеге жубайына жолугуп, баласы бар экен, келин отуруп, анан бир тийиштүү сүйлөшүп, калем акыны берип, ушу пьесасын, драмасын пайдаланып атабыз деп. Дегендер эже айтпадыбы? Айланайын балам, мындай чоң иштин душманы да көп болот. Пьеса чыкканда Жалилдин душмандары, жакын достору дагы көрө албай ичи күйүп, душманга айланган. Сен да ошого даяр бол деген да. Бул сөздө жан бар негизичи. Бул кино жөнүндө аябай кызуу жүрүп атканда менимче киночулар сүйлөшөт болуш керек. Киночулар эмес, маданий чөйрөдө бул сөз болуп атат болуш керек. Анан мен да бир эки адам менен сүйлөшүп, сиз айткан эле ойду айттым да. Азыр Манас жөнүндө сөз болуп атат. Мен дагы ушуну түшүнбөйм көп. Болбосо Манастын улуу Семетей деп тартылып атат да фильм, Семетей жөнүндө. Эми биз билебиз, Манас эпосу бул 3 жылдыктан турат. Манас, Семетей, Сейтек деп. Бирок ошондой болсо дагы чындыгында эле бул 30-40 жылдан ашык театрдын сценасында коюлган образдары, операда бар. Ал турсун Кытай мамлекети дагы Манастын операсын бизге алып келип көрсөтүп кетишкен да. Анан эгерде театрда мунун образын көрсөткөнгө мүмкүн болсо, эмне үчүн кинодо болбош керек деп мен да ушундай эле суроо койдум да. Экөөнүн айырмасы канчалык? Бирөө орусча айтканда условный шартта коюлганы менен, экинчиси табигый шартта тартылат. Албетте экинчиси жашоого жакыныраак, биринчиси болсо көркөм чыгарма сыяктуу кабыл алышы мүмкүн. Бирок экөөнүндө тең эле образ болуп атпайбы? Анан мага мисал кылып Мелис Убыкеевди айтышты да. Мелис Убыкеев бул аябай интеллектуалдуу чоң режиссер болчу. Анан ошол киши батын албай, анан даректүү тасма кылып, анан бетин көрсөтпөй, жүзүн көрсөтпөй тарткан. Эми ошондой профессионал режиссерлор мындай кирише албай турганда непрофессионал киночулар эмес экен, театралчылар экен дегендер сөз. Чындыгында эле ошондойбу. Сиздер кандай? Мен ойлобойм тиги
кечээ базарда картошка сатып жүрүп эле анан бүгүн келип кино тартып калды деген. Мен биринчиден сценарий жазам өзүм. Экинчиден продюсерлик кылам. Продюсер деген ошо акчасын табып коллектив уюштурат да. Мен ошо 12-жылы киного келдим президент помощь менен. Президент помощьтун 3 сериясын Москва сүйүүсү, Төңкөрүш, Миллионердин сүйүүсү кинолорду чыгардым. Анан мен өзүм узанып калган жерим жок. Мен сыйлаган жазуучулар эң элге кеңири тараган Чыңгыз Айтматов болсо, андан кийин эле Төлөгөн Касымбеков айтылат. Андан кийин эле ал кишилердин көзү өттү. Азыркы тирүү классиктердин эң барктуусу Марбажиев. 12-жылы Марбажиев айтты мага. Ошо президент помощьту Оскарга көрсөтүп, комиссиянын төрагасы экен, ал киши мүчөлөрүнө барып жолугуп, бир жумадан кийин Өмүрзак сени байкап калдым. Мен Москвада окудум, жогорку кадавый курста. Москвада иштегем, Жаштар союзунда. Аякта байланыштар бар. Панкрат Чорный, Варя Алибас, бир топ киночулар менен мамиле бар эле. Ошону угуп айтып калды, сен эми Манасты колго албайсыңбы деди. Мен айттым, эки себеп бар дедим, колго алгым келбегени. Биринчиси эл эртең айтып чыгат дедим. Ыйык чыгарманы бузуп коюптур деп. Ал өзүнүн турушунда тартсаң, бул эми дүйнөлүк шедевр болгондон кийин дүйнөгө ылайыктуу алып чыгыш керек. А экинчиден уруш чабыш көп каражат кетет. Десем айтты, жок, эл айта берет, буну тартыш керек кино болуп деди. Марбажиев бул 12-жылы болчу. Анан экинчиден каражат деле көп кетпейт. Мен эзептеп жүрөм, графиканын заманы $1 миллион менен тартса болот деди. Бирок мен чындаган жокмун. Анан ойлонуп жүрдүм, ар кандай сөздөр болуп атты, ар кимдер чыгып атты, Манас тартабыз. Семетейди эч ким ойлогон жок. А мен Семетейди 40 жыл мурун 39 жылдан бери коюлуп жүрөт. Жаш кезимде, бир 20 жаш кезимде көрүп, аябай жүрөгүм титиреген, шундук экен драматизми деп оюмда калганда, анан мен айттым, Манасты кое туралы, Семетейди тарталчы деп ой келгенде, 15-жыл ой келген, 15-жылдан бери эле мындай кетип, андай кетип, анан мындан 2 жыл мурда ушу бир мүмкүнчүлүк түзүлүп калды каражат жагынан, Москвадан. Анан мен издей баштадым. Репертуарный отделде башкарып жүргөн мурда кийин башкарган Бексултан Жакиев менен Жаныш Кулмамбетовго телефон чалдым Москвадан. Сиздер билесиздер го, Семетейдин кино сценарий варианты барбы деп. Биз экөө тең андай жок, уккан эмеспиз деди. Анан өзүм отуруп алып туруп, биринчи эпосту бир сере карап чыктым сценаристтин көзү менен. Анан дал ушул элдин ушундай өйдө төмөн айтпазын үчүн өзгөчө сыналган, 40 жыл бою коюлган Жалил Садыковдун драма варианты негиз кылып, анан кино сценарий жазып чыктым. Бул бир аз ишенимдүүлүк жаратат эми сиз үчүн, себеби элдин көзүнө сынынан өтүп калган, драматургиясы түзүлгөн. А драматургиянын закондорун биз абдан жакшы билебиз. Башталышы, аягы, кульминациясы, чейленишкен окуялардын байланыштары бар болуш керек деп. Анан образдардын сүрөттөлүшү, алардын ачылышы, алардын конфликттери деп. Анда жана суроого жооп берип кетейин. Ошо драм театрдын актерлору жана режиссер келди деп. Эгемберди Бекболиевди чакырдым режиссерлукка. Ал киши 4-5 жылдан бери драм театрда Манас Нуру Семетейди коюп жүрөт. Манас Нуру Семетей менен жашап калган киши. А режиссер дегенде профессионал эмес дегенде мындай да, кинону көрүп атпайсызбы? Мисалы, Геннадий Базаров 24 жашында тартып атат Кошбол Гүлсарыны, Танабайды. Эми 24 ал профессионал эмес да, ошону менен дүйнөгө чыкты кино. Сценарий күчтүү, күчтүү сценарийди тартты. Ал эми 5 жылдан бери драм театрда режиссер болуп жүргөн Эгемберди Бекболиев бул жалаң эле театрда жашап калган киши эмес да. Бул киши телеканалда иштеп жүрдү, алып баруучу болуп. Бул киши жаш кезинде кинолорго түшүп жүрөт, кинону да билет. Биздин актерлор дагы чакырылып аткан драм театрдан. Бизде атайын профессионал кино актерлор жок. Көпчүлүгү театрдан келишет. Алардын бардыгы мына Халича Сейдалиева Чирин ойноп атат, Альбина Имашева Канкейди ойноп атат, Темирлан Сыманбеков, бу да кыргыз эл артисти Бакаятан ойлоп атат. Булардын баары киного түшүп жүрөт. Булар театрга барганда театрдык актер болот, киного келгенде кинонун актеру болуп бере алат. Анан мен бул тарыхый чыгарма болгондон кийин экинчи режиссерлукка Казакстанда көп тарыхый фильмдерге активдүү катышып жүргөн, экинчи режиссер болуп жүргөн Дархан Кожоханды чакырдым. Экинчиден Казакстан бизге жанагы Коңурбай менен Семетейдин айкашындагы жүздөгөн, миңдеген кийим буюмдарды берип атат, акчасыз берип, аренда акысын кийин Казакстандын кинотеатрынан алмак болуп төгөөр түстүк. Бул совместный проект. Манас Семетей Сейтек бул дүйнөлүк шедевр, жалаң кыргыздын эмес, бүткүл адамзаттын баалуу байлыгына
маданий рухий байлыгына айланган. Аны биз четке чыгарышыбыз керек. Алар менен кошо иштешибиз керек. Мына азыр Кытайдын аниматорлору менен иштеп атабыз. Мисалы үчүн жанагы Коңурбайда талаш болуп атпайбы? Топшик айтат, Манас Бейжинди чапкан. Акесте Кытайдагы бөлүндү болгон экен ар кандай мамлекет. Жана биз кино чыга электе Доолбас кагып атпайбы? Калмак деп. Калмактар мамлекет болуп түптөлүп 15-жылында чыгат экен. Манас Семети 9-10-жылында болуп атат. Бизди эртелек күнөөлүп атышат. Ошондой немелер болбосун деп саясий жактарын абдан ар бир сөзүнө маани коюп атабыз. Анан мен айтып атам, президентке да айткам. Кудай буйруп тартып бүтүп, сиз баш болуп, киночуларга, тарыхчыларга көрсөтөбүз. Андан кийин дагы оңдосо боло турган, мен өзүм киномду чыгара бермекмин. Бул тарыхый, муну жабылып карайлы дедим. Анан да айтып калышат, манастарга акылдашпайбы деп. Десем Марбай жеп айтып атпайбы? Манасчылардын 90% Манастын бир эпизодун билип алып эле жаттап алып айтып берет, Манастын өзүн терең түшүнбөйт деп. Анысы кандай? Өткөндө былтыр угуп калдым, Жаныш Кулманбетов мурда жылы Манасты мультфильм кылып тартам деп 10 манасчыны чакырса, 10 бошко айтат дейт. Анда эчтеме бүтпөйт. Ошон үчүн мен таяндым Жалил Садыковдун драмасына. Өмүрзак байке, биз кыргыз эли аябай мындай суеверный элбиз да. Мисалы үчүн суеверие дегенде кандай? Алдыңан кара мышык өтүп кетсе, бүгүн менин жолум болбойт экен. Бош жакка көтөргөн аял чыкса, дагы жолум болбойт экен. Ушул сыяктуу. Эми мындан 20-30 жыл дебейлик, мындан бир 100-150 жыл мындай сөзгө кадыресе көрүнүш деп. Мисалы үчүн катуу күн күркүрөсө, Кудайдын каары келип атат, жер титиресе дагы ушундай деп. Негизи адам баласындагы көп эпикалык, мифологиялык чыгармалар ошол Кудайдан коркутуу иретинде, суевериянын тегерегинде. Анан биз абдан жакшы билебиз да, Манастын улуу Семетей бул биринчи сиз баштап аткан фильм эмес. Буга чейин да башталган. Эсиңизде болсо 1939-жылы Коммунисттик партиянын Борбордук комитетинин токтому менен улуттук искусствону өнүктүрүү, баалуулуктарды көрсөтүү, жайылтуу иретинде 3 фильм тартылсын деп, ошонун бирөөсү Манастын улуу Семетей деп. Анан бул ошо Ленинградтын сценаристтери кошулуп, биздин Жомарт Бөкөнбаев белгилүү жазуучубуз, ал кишинин катышуусунда тартабыз деп баштаганда, бирок ошол убакта Кыргызстандын өзүнүн киностудиясы болбогон үчүн бул Алматыда Казак киностудиясынын базасында тартылмак болуп башталып, бирок каражат жетпей калды деп токтоп калган. Бирок ошонун көбүрөөк өтпөй эле кандайдыр бир кырсыктар белгисиз себептер менен ошол сценарийсин жазган Жомарт Бөкөнбаев каза болуп калган да. Анан биз азыр деле айтабыз. Манастын духу, Манастын руху бул колдосун, же болбосо эгерде каарына калсаң катуу жазалайт деп. Сиз сүйөбөрсүзбү? Жок, мен мектепте жалаң бешке окуп бүттүм. Анан дүйнөлүк адабиятты, классиканы ушу Элүүбай Отунчиев деген кыргыз эл жазуучусу ушу таласта мен ушу 6-класс бекем, 7-класс бекем аңгеме жазчымын. Анан барсам райцентрде райондук газета чыкчы, Октябрь таңы деген аңгемелерimi окуп, сен кайсы чыгармаларды окуйсуң dedi. Анан мен агесте айылда Касымалы Баялинов, Касымалы Жантөшев, Ал Токонбаев десем, сен фундамент башталгандан илгеркиден оку dedi. Келдим дагы Карамзиндин Шорду Лизасы менен Максим Горкийдин Макар Чудуразы колума тийди китепканадан. Эзим оңуп калды. Чарма деген таптакыр башка турбайбы деп. Ушуну 7-класспын. А мен дүйнөлүк классикага өтүп кеттим. Ал дүйнөлүк классиканы өткөндөн кийин ал жанагы мага да айтып атат, Манастын арба куруп кетпесин, анан кийин кырсык чалбайбы. Анын баары эми баягы элдин деңгээли жок кишилердин эски кестеги бир тар түшүнүк да. Ал азыр дүйнөлүк прогресс жүрүп атат. Андан таптакыр орду жок нерсе ал. Буга көңүл бурбайсыз. Биздин Манас эпосу ЮНЕСКОнун материалдык эмес, маданий байлык катары коргоого алынган деп болот. Мындай бир адамзаттын наследиясы деп, достояниясы деп. Негизи бизде азыр ушул убакта кыргыз элинде кандайдыр бир баалуулуктар, барктуулуктар калды деп ойлойсузбу? Биз башта бул тийгенге болбойт. Бул абдан баалуу нерсе.
деп айтчубуз. Азыр барбы ошондой түшүнүк? Эми мындай да Манас, мен таң калам, сыртта көп жүрөм. Көлөмү боюнча дүйнөдө биринчи орунда турган чыгарма. Бул таң калыштуу. 500.553 саптан турган. Дүйнөдө андай эң Гиннес китебине да кирген. Ооба, дүйнөлүк рекорд да. Бул эми кыргыз элинин өтө таланттуулугунун кашкайган далили. Демек, биз мына кийинки заманга келип Чыңгыз Айтматов китептеринин тиражы боюнча Толстойдон кийин эле экинчи орунга чыгыптыр дүйнө боюнча. Айтматов. Бул дагы дүйнөлүк феномен да, кыргыздын таланттуу экенинин белгиси. Эми ал баалуулуктар мындай да. Мен каршы эмесмин ат оюндарына, Манас айтууга, төкмөчүлүккө туура сакталсын биздин ата бабадан калган мурас. Бирок азыр заман башка болуп кетти. Манас айтып атса, байкасаңар телевизор башканы көтөрөт, которот. Себеби кечке Манас отура албайт. Каласа китептен окуйт. Китепти окубайт. 99% масса китепти Манастан окуган эмес. Билет улуу бабабыз Манас эметей деп. Биз ошону эми кинону көрөт. Ошого биз кино кылып атабыз да. Азыр салыштыруу абдан чоң да. Мисалы үчүн ошол эле бул көп болуп калды чыкканы Троя фильми. Акыркы самурай. Азыр эпикалык жанрда абдан көп кинолор дүйнөдө, менимче, бул багытта, бул жанрда кризисте жүрүп атат окшойт деп ойлойм. Себеби уже мындай тарыхый инсан эмес, жок персонаждарды ойлоп табылган фантастика чыгармаларга басым жасап тартыла баштады. А бизде эң сонун ичинде драмасы да бар, башталган бүткөн окуясы да бар. Манас эпосубуздун бир дагы бөлүгү чындыгында мындай тартыла элек да, визуализация боло элек. Анан $1 миллион. Бул чындыгында мындай чөнөкөй жаранга көп акча болушу мүмкүн, бирок кино үчүн өтө деле чоң акча эмес. Биз билгенден Казакстан деле өзүнүн эң арзан деген эпикалык фильмдерин $10 миллион тегерегендей акчага тартышат. Сиз кантип белсенип бүтүрөм деп атасыз $1 миллион? Мен 12-жылы ушу киного биринчи келип, президент болмуш катуу реакция болду элден. Кинотеатрларга билет жок болуп. Анан Казакстанга алып бардым. Раматылык Нуртай Борбиев экөөбүз. Вавланков деген кинематография союзунун председатели бар экен. Ага барзак айтты. Главный прокатчик Арман Синеманын генеральный директору Бауыржан Шүкенов деген бар, ошого баргыла деп. Бауыржанга барзак айтты, жүрүңүздөр анда казак фильмге барып көрөлү фильмди деп. Казак фильмге келсек, Олжобай Аксакал, анда вице-президент казак фильм болчу, экөө отуруп кинону көрдү. Бүткөндөн кийин башын чайкады Шүкенов. Эмне болду бабуке десем, биз жакында эле $15 миллион Жау жүрек 1000 бала деген кино тарттык деди. Ошондо бир жумада $6 миллион түшүп катуу ызчы болгон. Анан айтты, ал кинону бир көргөндөн кийин бүттү деди. Экинчи көрүүгө ниет пайда болбойт деди. Мына сиздердин кинону мен уктум деди, интернеттен окудум, $50 миң тартылыптыр. Мен муну бир көрдүм, экинчи кайра кайталап көргүм келип тур деп. Демек $50 миң менен $15 миллион кинодон өйдө кино тартса болот да. Мен бул жана суроо берип калдыңар, президенттин кандай тиешеси бар, канчалык колдоп атат деп. Садым Нуркожоевич менен мен 2 жолу кенен талкууладым. Биринчисинде 9 январь болчу, эртең шайлоо деген күн болчу. Ушунда кино тартсам, колдосоңор дегем. Анан кийинчерээк бир жолу неметтик, дагы бир сүйлөшөбүз деп. Анан июндун 17-синде жолугуп башка бир проект менен анан айттым, баягы кинону колго алсак болот эле. Мага $300 миң 4 айга карыз кыле берсеңер, бир бизнесмендерге айтып, мен прокаттан кайра ордуна коюп коет элем. Ошол акчаны. Бир эсептен демөөрчүлүк, бир эсептен партнер, өнөктөш болуп кирсин дедим да. Анан кээде элдер жасап алып атпайбы, ушинтип азыр эми эл ачка турса деп. Жок, ал башка, ал акчаны алар элге тамак алып бергенге жумшабайт бизнесмендер. А мен айттым, оборотуңардан берип тургула, ошону мен кино тартайын, чыгарып бере аласыңбы дейт, чыгарып берем, Кудай кааласа деп мойнума алып тартып атам. Негизи бул туура деп ойлойм да. Мисалы үчүн бизде көп айтабыз, кинону колдошубуз керек, кино эмес, негизи эле маданиятты колдошубуз керек дейбиз дагы. Бирок ошол эле убакта биздин мамлекет өтө деле бай өлкө эмеспиз да, биз аны билебиз. Бирок ошондой болсо дагы кандайдыр бир деңгээлде жакшыбы, жаманбы, азбы, көппү акча бөлүнүп турат. Биз оңбогондой акчаларды кээде туура эмес жакка колдонгондой сезилет да. Мисалы үчүн мен жакында эле бир смета көрүп калдым, ошол мамлекеттик
кино өндүрүшчүлөрдүн сметасы 50 минуттук документальный фильм даректүү тасма 3 миллион сомго тартылат деген. Бул деген эми пленка убагында түшүнсөк болот. Пленканын 1 метри аябай кымбат, секунд дегенде 1 метр пленка кетет, көп акча ошого кетчү деп. Анан проявкасы, позитив, негативге алмаштыруу, монтажы бүт баары кол менен ручной. Акча кайда кетери билинип турчу. Азыр цифралык киного өттүк. Камера менен бир кадрды 50 эмес 500 дубль тартсаң дагы эч кандай чыгым жок, өчүрүп салып кайра тарта берсе болот. Монтажы деле ошондой. Анан акча кайда кетет? Бул ошончолук көп акча төлөнөбү? Мен мисалы үчүн режиссер катары эң көп алганым $30,000 болгон. Бирок бул $1 миллион эмес да. Сиз продюсер катары акчаны кай жака жумшай алат? Акчаны тарыхый кинодо ошол замандын биз азыр театрдан, кыргыз фильмден анча-мынча кийимдерди алдык, бирок 3төн бирин өзүбүз тиктирип атабыз. Мисалы Семетейдин келишине кийим тиктирдик, бир 16-17 миң сомго. Бир эле ошондой кинодон ошондой биз бир 50 кишиге тиктирдик кийимдерди. Анан көп киши катышып атпайбы? Ошолорго акы төлөнөт. Анан биз мындай болду да, мен ойлоп аткам, Таласка барып туруп, Манас Ордодон тартсак, көпчүлүктөн бери көңүл бурган эмесмин. 7 жылкы союп, Манас, Семетей, Сейтек, Бакай бабалардын, Айчүрөк, Чыйырдай, Каныкей энелердин арбактарына Куран түшүрүп деп. Анан элди чогултуп, бир 5-10 миң киши чогултуп массовка дезем, ошо баштардын астынан акылдашсак, 5-10 миң киши келгенде аларга ээ боло албай калабыз дешти. Бирөө бияка базат, бирөө тияка базат, анча кишини кийимтиш кыйын. Жана соткасын көтөрүп кой деп койдура албайсың, соткасын көтөрүп коет деп. Анан графика жазган балдар айтты, андай көп киши чогултпай эле, бир 200-300 киши чогултуп берсеңер, биз көбөйтүп коебуз элдин санын деп. Бул негизи дүйнөлүк практикада колдонулган нерсе. Американын киносуна жаран павильон эле тартып коюптар. Азыр Кудайга шүгүр компьютердик эффект деген бар. Баштагыдай биз эсибизде бар, жанагы Сергей Бондарчук Оскарды алганда «Война и мир» фильми боюнча эң чоң массалык сценаны тарткандыгы үчүн деп берилген да Оскар сыйлыгы. Себеби ал жерде абдан көп техникалык каражат, солдаттар, ошол согушка катышкан, согуш таласында. Азыр эми ал убакта компьютердик эффект аябай жок эсе болчу. Азыр 5 адам тартып, 5ти 5 миңге, 5 миңди 5 миллионго, 5 миллионду түмөн колго айлантып койгон. Бул бир адамдын эле жумушу болуп. Бул жана мен ишинин. Жана суроого да улантып коеюн, жок акча каяка кетет деп. Мисалы, биз ушу баштап атып, мен оператор издеп калдым. Раматылык Мурат Алиевди чакырамбы дечеле, магиши былтыр ковидтен кайтыш болуп кетип, каза болуп калды. Анан Хасан Кадыралиевди сурасам, Казакстана кино тартып атыр деди. Анан айтышты Сапар Койчуманов андан кийинки эле мыкты оператор деп. Анан сураштырсам айтышты, ал Казакстандын бир тарыхый фильм тартып атат, $150 миң гонорарга деп. Анан эми Казакстанда ошондой да ставка өйдө. Биз эми андай кое албайбыз, андай гонорар. Бирок Кыргызстандагы актерлорго, киногруппага Кыргызстандын деңгээлиндеги ылдыйк эмес, орто, жогорку калемакыны коюп тартып атабыз. Ошо мен бүт эзебин чыгаргам, $300 миң каяка кетет. Али Кудай буйруса монтаж, озвучка, немелер бар. Анан мындай жагы да бар да, буну мен биринчи орустар менен сүйлөшүп сценарийди көрсөттүм. Каро Production эң авторитеттүү, азыр эң популярный кино продакшн болуп калды. Москвада 70-80, Россия боюнча 200дөн ашык кинотеатр бар. Башкы директору өзү сценарист Обухов Юрий Михайлович деген. Бизде Марат Сарулдун курсташ экен. Мурда мен таанышкам, Панкраттар айтып, тааныштырып. Анан сценарийди берсем окуп эле кызыкты. Тарыхый абдан жакшы чыгарма экен. Биз коебуз Россиянын прокатына тартсаңар деп. Анан каражат боюнча кошула аласыңарбы десем, биз кошула алабыз деди. $1 миллион бериш бизге кыйынчылык туудурбайт деди. Силер $1 миллион алып алып, Кыргызстандын мүмкүнчүлүгүн билебиз. Кино тартып бүтө албай калсаңар, $1 миллион да жок, кино да жок калабыз. Тартып баштап жарымдан өткөндө кайрылгачы дегенде. Анан ошон үчүн эми азыр мен Кытайга кайрылып атам. Мен көп жылдан бери иштешип баратам. Акыркы 2-3 жыл Жибек жолу эл аралык коом, ошонун Жибек жолу 2ге бөлүнөт, шелковый путь. Бирөө мамлекеттик деңгээлде, бирөө коомдук уюм. Хон деген башка катысы бар. Анан мен Кыргызстан боюнча ушу координатор болуп акыркы кезде иштеп аткам. Ана кишиге айттым.
ушундай биз кино тартып атабыз десем, ал киши Кытайдын бир эң чоң кино компаниясынын башчысына, башкы продюсерине жана бир телеканалдын башкы продюсерине айтыптыр. Ушундай мен немени жибергем, сценарийди орусча, англисче, кытайча варианттарын карап көрүшүп, анан биз анда кастинг жүргүзүп атканбыз, актерлорду жөнөттүм десем, 2 күнүнөн кийин байланышты, кызыгып, келиңиз сүйлөшөлү деп биз каржылашабыз. Аларга айттым, каржылашкыла, колдогула, партнер болуп, анан кинотеатрга коесуңар. Азыр 2 сааттык прокатка кинотеатрга ылайыктап чыгарып атабыз. Азыр кенен тартабыз дагы, кийин кошумча кылып туруп, кошумча эпизоддорду тартып, бир 10 чакты сериалуу телесериал кылсак деп атабыз. Ошону сатып аласыңар. Биздин Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү пайда чектелүү. Ачык эле айттым, болгону $1 миллион. Анын 3/1 Кыргызстан акчалай көтөрүп атат. 3/1 Казакстан кийин буюм түрүндө берип атат. 3/1 Москвалык кинокомпания бүтүп эле берсеңер, тилди айлантмай, монтаждамай, башка тилдерге котормойду, биз моюнга алабыз. Өзүбүзгө алабыз деп атат да. Ошентип түшүндүрүп айтсам, айттым, макул, биз тыйын каражат карайбыз, канча $1 миллион керек деп. Мен айттым, мен биз андай 10 миллион, 15 миллион, 5 миллион дебейбиз. Дагы $1-2 миллион болсо, дагы жакшыртат элек кинону. Кээ бир жерин мүмкүн кайра тартат элек десем, чакырып атышат, бара салайын десем, аларда 21 күн обсервация жатыш керек экен. Экинчиден, жана орустар айтмакчы, негизин бүтүрөйүн кинону тартып, Кудайдын буйруса, августтун ичи тартып бүтөбүз съемканы. Анан ар жакта 2 ай монтаж, озвучка, башка тилге которуу, анимация ошолор менен болобуз да. Ошо кезде Турцияга дагы, Кытайга дагы, Индияга дагы барып, ошо прокатты сүйлөшкөн ятырмын да, Кудай кааласа. Европага да, Америкага да чыгабыз. Өмүрзак беке, азыр биз билинбей эле убактыбыз өттү окшойт. Эми сөздүн жыйынтыктасак, мен абдан ишенем, адамдардын көз карашы өзгөрөт. Бир убакта Президент жана Бомж деген фильмиңиз жөнүндө мен өзүм да оюм айткам. Анча бышпай калган самсы деген сыяктуу болупчу. Бирок мен азыр оюм башка. Башка, себеби жакшы кино бул жакшы вино сыяктуу. Канчалык көп убакыт өткөн сайын ал ошончолук күчүнө кирип, элдин эсинде калат деген. Азыркы сын пикирлерди биз азыркы күндүн сын пикирлери деп кабыл алалык. Эгерде сиз ойлогондой, азыр айтып бергендей ийгиликтүү болуп калса, менимче бул кинонун башталганы да туура болгон экен деген ой дагы келерине мен ишенип турам да. Сизге рахмат. Рахмат сизге да. Анын үстүнө бизде дагы бир сөз бар, кино бул төрөлө элек бала сыяктуу деп. Бешиктеки баланын бек болорун ким келет деген дагы кыргызда жакшы сөз бар. Ошон үчүн али тартылып бүтү элек кино жөнүндө менимче ашыкча сын пикир айтып, алдын ала тагдырын чечүү бул туура эмес деп ойлойм. Сизге рахмат. Рахмат.